بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллахтың пендесі дайыма екі авалдың ортосында дейді. Жақтырбаған жана жақтырған деңгелдерде. Андықтан жақтырбай да ғибадат қылыш керек екен. Жақтырып да ғибадат қылыш керек. Анткени билесиздер, пайгамбар алейхиссалату вассаламдагы бир жерде хадис бар. Жибрил алейхиссалам киши сөйлөгөтүнө келгенде, ихсанды айтканда, ихсан эмне дегенде айткан билесиздер? Ан та'будаллаха кааннака тара ва иллам такун тара фа иннаху ярак. Аллах Таалага сен ибадат кылыш керексиң, Аллахты көрүп тургандай, аны көрүп турбасаң, Аллах сени көрүп турат. Мындайча айтканда бул жерде каалоо менен, жактыруу менен, анан кийин жактырбоо. Эгерде биз жактырып аны ибадат кылсак Аллах Таалага, бул эң мыкты деңгел. Бирок жактырбасак дагы коркуп Аллах Таалага баш ийиш керек эмес. Ошол үчүн кээ бир адамдар жактырбаса кылбай коет. Неге? Анткени ал Аллахтан коркпойт. Бизди бир гана сүйүү менен коркуу сактайт экен. Аллахтын буйруктарын сүйүп аткарыш керек экенбиз. Эгерде жактырбасак коркуп аткарыш керек экен. Жактырбасак деген түшүндүрүп коеюн. Мисалы, түштө, пешимде, эл менен жүргөндө, асырда намазды окуйбуз. Келгиле намаз окуйлук деп, анда дагы жакшы пейил менен курсак тойгондон кийин даратты эң жакшынакай алып намаз окуйбуз. А бирок багымдатка азан айтканда көп адамдар уйкунун айынан азанды окугусу келбейт. Андан кийин айла жок, Кудайдан коркуп тургандан кийин араңдап атып даратканага барат. Жактырбай алат даратты балким, же жактырбай намазды окуйт уйкусу келгендигинен. Мына ошол иштерди жасасак Аллах Таала жакшы көрөт экен. Неге? Бул нерселерди бизге ички сезимибиз түрткү болуп жатат. Ал ички сезим Аллахтан болгон коркуу экен. Ошон үчүн Аллах Таала айтат дейт шейх. Пенде эки абалда жактырса дагы, жакшы көрсө дагы эки абалда жүрүш керек. Аллах Таала Куранда айткандай: Алейсаллаху бикафин абда. Аллах Таала пендесине жетиштүү дейт. Жетиштүү деген сөз кандай? Бул Аллах Таала бизге дайыма бир амалын, бир буйругун аткарууда же бир тыйгандан тыйылууда Аллах Таала бизге жетиштүү деген сөз мааниси: "Я Аллах Таала, мен күчтүү болгондугумдан ошол нерсени жасап жатам" деген эмес. Аллах, өзүң мага жардам бер. Сенин жардамың менен буйругуңду аткарайын. Сенин жардамың менен тыйыган тыйылайын деген ниет менен жашасак, Аллах бизге өзү жардам берет экен. Аллах ошондо бизге жетиштүү болот, эң жакшы абалда жүрөктөрүбүздү түздөйт, жүрөктөрүбүздү эң жакшы абалга өзгөртөт экен. Мисалы, пайгамбардын дуасы: Аллахума аинни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Аллах Таала, сен мага жардам бер, сени зикир кылууда, сага шүгүр айтууда жана эң чырайлуу абалда сага ибадат кылууда деген. Болбосо зикир деле ибадат, шүгүр деле ибадат. Бирок пайгамбарыбыз биринчи зикирди айтты. Аллахты биз көп эстеш керек экенбиз. Аллахты көп эстегенден кийин Аллахка шүгүр айтабыз. Анан Аллахка шүгүр айтсак көп, андан кийин көп ибадаттар жасагыбыз келет. Андыктан ошол ибадаттардын эң негизги бир ачыштары бул Аллах Тааланы зикир кылуу экен. Ошон үчүн Аллахты көп эстейлик. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Андыктан Аллахты эстөө менен жүрөктөр тынчтанат дейт. Жүрөктө бейпилдик орнойт. Келиңиздер, Аллахты зикир кылсак, Аллахка шүгүр айтат экенбиз. Аллахты шүгүр кылсак, эң жакшы чырайлуу ибадаттарды Аллахка арнайт экенбиз. Ошон үчүн пайгамбар айткан: Аллахума аинни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик.
пайгамбарыбыз өзү пайгамбар болуп туруп зикир кылууда, шүгүр айтууда жана сага эң чырайлуу абалда ибадат кылууда өзүң мага көмөк көргөз деп атат. Мындайча айтканда пайгамбар мен эң жакшы өзүм билем Аллахка зикир айтууда. Мен өзүм эле шүгүр айтып коем. Мен өзүм эле жакшынакай ибадат кылам деген жок. Ибадатында, шүгүр кылууда, зикир кылууда Аллахка таянып жатат. Аллахтан жардам сурап жатат пайгамбарыбыз. Эгерде пайгамбар Аллахтан жардам сурап жатса, биз эмнеге сурабайт экенбиз? Андыктан келиңиздер, Аллахтан болгон тауфик. Чыныгы адам Аллах менен байланып, көз илмемчилик мөөнөткө өзүн Аллах Таала мени сен калтырба, өзүмө өзүмдү деп дуа кылсак, "Ола такилни иля нафси тарфата айн". Пайгамбар айткандай, сен мени өзүмө өзүмдү көз ирмемчилик мөөнөткө калтырып салба деп дуа кылгандай. Демек бул жерде көз ирмемчилик мөөнөт кандай гана мөөнөт, өтө кыска мөөнөт. Ошондо дагы сен мени менен бол. Сен мага көмөк көргөз. Сен мени колдо. Сен мени туура жолго салып, сен мага жакшы дем берип тур. Жолумду түздөп тур деп жаткан сөзү пайгамбарыбыздын. Бул шариатта тауфик деп коет. Чынында тауфик деген эмне? Тауфик деген бул ички сезимде Аллахтан болгон бир жакшы иштерге, ибадаттарга түрткү болот. Бул ичиндеги бир адам сезими болот. Жана күнөө иштерден алардан оолак болуп, аларды таштаганга бир түрткү болот. Андыктан кайсы бир адамга Аллах тауфик берсе, мейли ал улгайып калган жашка жетпесин, ал адамды көрөсүздөр ибадатта мыкты өтөп жаткан инсан болот. Намаз окугандан, таравихтен, тахажжудтан, зикирден, орозодон, илим алуудан, айтор шариатта мыкты деп көрсөтүлгөн ибадаттардын бардыгын аткарып жатканын көрөсүздөр. А болбосо 80-90 чыгып калган, жашы өтүп калган бир аксакал жапа. Неге ал ошондой? Анткени Аллах ичинен ага бир энергия, ичинен бир түрткү, тауфик, жардам берип жатат. Эгерде Аллах Тааланын пендеге жардамы, тауфиги болбой турган болсо, ал жап-жаш жигит, 25 жашта, мыкты, булчундары өтө чоң, кыйын спортсмен, өтө күчтүү, бирок намазда, таравихте, тахажжудта, орозодо, зикирде, ибадатта, илимде өтө алсыз. Жүрөгүнөн андай нерселерди жаза албайт. Өтө кыйын болот ага. Андай жерлерден качып кетет. Ал киши жок. Кичине башына аракет кылат, андан кийин көлөкөсү дагы көрүнбөй калат. Бул эмнеден? Эмнеге биз ошого ой жүгүртпөйбүз? Эмнеге ошондой деп? Анткени ат-тауфик мин Аллах. Аллахтан болгон бир жардам экен. Келиңиздер, эмне гана иш кылбайлык? Дават кылабызбы? Илим алабызбы? Орозо кармайбызбы? Зекет беребизби? Садака беребизби? Жакшылык кылабызбы? Тууганчылык мамилени бекемдейбизби? Байланыштуу. Айтор эмне гана ибадаттардын мыкты деңгээлде жасайм десек, ошол ибадаттарды Аллахтан жардам сурап, тауфик сурап туруп анан кийин ишке кириш керек экенбиз.